Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Кадырман замандаш, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте укалоочу, ошондой эле игилотерапевт мырза менен, дарыгер менен, адис менен ошол эле учурда биздин ден соолугубузга кам көрүү боюнча атайын эфир өткөрүп жатабыз. Ынтымак Саттаров бүгүн бизде конокто, ошондой эле укалоочу Мария Жыргалбекова дагы бүгүн бизде конокто. Эгерде сурооңуз болсо экран астындагы номерлерге калтырасыз. Мен болсо азыр жарнамалык тыныгуудан кийинки келген каттарды сиздерге окуп берейин. 204 абоненти жазыптыр. Саламатсызбы? Менин белим ооруп жатат. Дарыгерлер омурткада 9-чу эски перелом бар деп айткан. Укол дары менен дарыландым, болбой жатат дейт. Келсе көрөбүз. Көрүш керек аны. Снимактар бар да, снимактарын көрүшүбүз керек. Ошондой эле ийне, эгер иглотерапия албаса, иглотерапиядан коюп көрүшүбүз керек да. Биз негизи грыжа эмне экенин жакшы түшүнө бербейбиз да, мындай эт өсүп кеттир дейт. Кээ биркилер мындай бул жердеги нерсеңизди көрсөтүп айтып бересизби телекөрүүчүлөргө? Грыжа деген моундай болот деп биз оңоюраак түшүнөлү. Грыжа мына могу чыгып калат да, күч келгендечи. Омурткалардын ортосундагы мына могу кебирчек желип калат да. Анан кийин бул басылып, нервный корешок деп коет, буга тийип калат, мында басканда, мына монда чыгып калат. Ушул оорутат да анан. Ушул оорута баштайт. Анан бул физиолечениясы бар. Анан ийнелер ушул жерлерге моундай сайылат. Анан ошол жолдор менен бул акырын кичирейип кирет. Мунун сыртка, ичке кирип калгандары бар да. Биздин түшүнүгүбүз боюнча сыртына чыгып калат эле деп ойлойбуз да. Грыжанын ичине дагы кирип калат. Ичине дагы кирип калгандары бар. Ошон үчүн жанагы снимак болот, МРТ. Андан сырткары диск болот МРТда. Ошо диск берет, ошолор менен көрүп, анан ошолор менен аныктап, эгерде биздин колубуздан келе турган болсо, биз дарылаганга аракет кылабыз. Эгер биздин күчүбүз жетпей турган болсо, бизден да күчтүүрөөк адамдар бар. Биз ошолорго жөнөтөбүз. Эми кийинки суроом Мария айым сизге болсун. 5 жылдан ашыптыр ушул укалоочу болуп иштеп жатканыңызга. Анан айымдар кандай маселе, көйгөй менен сизге көп кайрылышат? Анткени сиз көбүнчө айымдар менен иштейсиз да. Баарыңарга саламатсыңарбы? Мен негизи массаж адисимин. Уже иштегениме, окуп иштегениме уже 5 жылдын жүзү болуп калды. Негизи көбүнчө айымдардын кайрылган маселеси бул башы, анан талы. Көбүнчө остеохондроз менен кайрылышат. Дене арка жабышып калат да, андан кийин жабышып калгандыктан, мышцалар жабышып калгандыктан башка берет. Анан баш көп оорутат, баш айланат, уже көзгө да берип баштайт, тумандашып баштайт да көз. Анан кулакта шум болуп калат. Көбүнчө кайрылгандар ошол. Биз көпчүлүк учурда менин кулагымда шум болуп атат, кан басымым көтөрүлүп атат окшойт. Давление болуп калган окшойм деп ойлойбуз да. Көрсө далыда көйгөй болгондо дагы моюнда болот да көбүнчө. Анан көп аялдарда запор болот. Анан кийин биз ага висцеральный массаж кылабыз. Көп аял азыркы биздин Кыргызстанда почти 90% аялдар запор оорусу менен жабыркайт. Анан висцеральный массаж кылабыз. Висцералдык массаж деген эмне өзү? Бул ички органдарга жасалган массажбы, укалообу? Ооба, ички органдарга жасала турган, ичке жасалат массаж. Ошол висцеральный массаж менен запорду кетиргенге аракет кылабыз. Ошол менен дагы режимди соблюдать этип, суу ичиш керек да көбүнчө. Көп аялдар суу ичпейт, напиток эле ичип жүрө берет, же болбосо азыркы учурда көп айымдар газированный суу ичет. Газированный сок ичкенде ал токсиндер организмден чыкпай калат, ичтен чыкпай калат. Анан көбүнчө ошол запор оорусу менен жабыркашат көбү. Эгерде ошол сиз айткандай ич катууну, запорду убагында дарылабасак, висцералдык массаж, укалоо албасак, анын кесепети кандай болот? Анан көпчүлүк учурда мен ичим катыйт деп койлоп жүрө берген айымдар дагы көп да. Ооба, биз деген негизи биздики 7 күндөн 10 күн чейин болот курс. Ошону режимди соблюдать этип, биз чогуу иштеш керек да негизи. Только бизге эле эме кылып кое бербейчи. Только адистен эле зависит этпей. Өзү адам дагы аракет кылыш керек. Андан кийинки жолдорун да көрсөтүп беребиз, кандай болуш керек экен. Если ошолордун баарын жакшы соблюдать этсе,
запору жоголот. А если бизден алып кеткен курстан кийин эчтеке кылбаса, ал запору ошол бойдон кайра эле өз калыбына келип калат. Бул жерде 550 абонент жазыптыр. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы дейт. Мен дагы жоолуктамын, анан айым укалоочуларды издеп жүргөм. Дайыма такай башым ооруйт, мигрендемин дейт да, мигрени бар экен. Сизге барсак болобу, мигренди дарылайсызбы дейт. Ооба, болот. Дарылайбыз. Келсе көрүп, биринчи консультация кылып, анан оорусун чыгаргандан кийин өз жолдору менен дарылайбыз. Көпчүлүк учурда айымдардын башынын оорусу ошол моюнга, даалга жараша болот экен, эми сиздер бир гана укалоо жолу менен эмес, ошол эле учурда ийне саюу, биз иглотерапия деп коебуз го, ийне саюу жолу менен дагы дарылайт экенсиздер да. Анан ийне саюунун ден соолукка пайдасы кандай, кайсыл ооруларга, кайсыл учурда сунушталат бейтапка? Ийне саюу бул булчуңдарга сайылат көбүнчө. Жанагындай катып калган, спазм болуп калган булчуңдарга сайылат. Ошол булчуңдарды биз эт туураганда, кадимки эле эт туураганда бөлчөк кандар чыгат. Жанагы койдун этин, уйдун этин, ошондой эле бизде да организмде ушундай булчуңдар. Ошолорду ийне кирүүсү менен ошолор жазылат да. Булчуңдар кое берет ошондо, ошондо кое берет. Сайылганда. Анан кан айлануу жакшы болот. Тери менен эттин ортосундагы кан айланууну жакшыртат да. Мен сизге бейтап болуп жана эфир башталганда текшерилбедим беле. Колумду кармап текшерип бербедиңиз беле. Анан эми бирөөтө дарылап аяктырып да коюңуз. Колума сайып көрсөтүп көрүңүз. Эми себеби бизде Кытай илимдеринин бул момундай ийне Кытай илимдеринин чыгарган илгерки чыгарган немелери Тибет медицинасы деп коебуз. Кытайда бул ийнесиз эч ооруга дарылашпайт экен да. Ошон үчүн ушундай бул ийненин түрлөрү болот. Бул кыскараак орточо ийнеси постоянно иштей турган. Мындан узун ийнелер болот, ал жана жамбаштарга сайылат, чоң адамдарга сайылат. Мындан кичинекей ийнелер алар беттерге сайылат да. Демек ийненин дагы өлчөмү болот экен. Биз көбүнчө ушу булчуңдар менен иштейбиз да. Булчуңдарга гана саябыз. Нервный немелерге сайылбайт. Баягы колу буту көп уктап калгандар дагы ийне алса демек жакшы экен да. Бизде мындай болот, 12 меридиан деп айтылат. Бизге азыр сайып аткан бул легкий деп коет, дем алуу орган меридиан болот да, деп эсептелет да. Биз ошол жерлерге саябыз азыр сизге. Дем алуу органына, Дем алуу орган ички органдарга. Демек ички органда көйгөй бар болсо, сиз айттыңыз го ич каты менен айымдар көп келет деп. Ич катыган айымдар дагы ийне алыш керекпи? Ооба, сөзсүз түрдө. Көп ортойт турбайбы? Кулагым бүтүп баштады го? Ушундай реакция болмок беле? Бисмиллахиррахманиррахим. Бул эми өзүнүн ушул меридиандар бар, ошол меридиандар менен точкалар бар. Бул баары ойлой берет, бул кичине эле 1 сантиметрге 0,5 миллиметрге кирет, анан эмне пайдасы бар? Ооба. Бирок мунда өтө көп пайда бар да. Ошо азыр мисалы кандай пайда бар? Сиз айттыңыз, мен дагы ошол ишенбеген бейтабыңыз болуп сурайын. Жөн эле ушинтип сайып койсоңуз эле кантип пайда берет? Анан канча мүнөт турат менин колумда? Негизи канча мүнөт убакыт турат? Негизи 5 мүнөттөн 15 мүнөткө чейин турат, 25 мүнөткө чейин турат. Эми сизге азыр бул эфир болгон үчүн эртерээк алып койсок болот да. Бул ушу азыркы сайган бул легкий меридиан деп коет, ошол ички дыхательныйларга, ички органдарга сизге азыр керектүү жерлериңизге сайып койдук. Мисалы өт жакшы куйбаса, боор жакшы иштебесе, ич катса, кээ бирлердин ичи дагы көп өтөт экен, ашыкча салмак болуп атса, ичинен жел кетип атса, демек ушул эмени ички органдар ооруганда да калат экен. Биз көпчүлүк учурда бел ооруга, баш ооруга гана ийне сайлат деп түшүнөбүз да. Ооба. Көбүнчө дагы ичке дагы сайылат, ошондой эле опущение болгонго дагы сайылат, сандарга дагы сайылат. Өзүнүн жолдору бар, өзүнүн точкалары бар. Ошол точкалар аркылуу иштейбиз. Демек сиздер бир эле укалоо жолу менен эмес, мына ушундай ийне дагы саят экенсиздер. Эми кандай кылсак экен? Алак окшойбуз, мен телекөрүүчүлөрдүн суроосун окуп берейин десем колум кыймылдабай калат экен. Саламатсыздарбы? Бул дарыгердин
дарегин кантип алабыз, кайсыл жакта дейт. Бизге мындай суроолор көп келди. Жанатан бери дарек сураган, телефон номерин сураган, билдирүүлөрдү окуган жокмун. Анткени эфир аягында анан сурап берейин деп. Негизи кантип сиздерге байланышса болот, кайсыл жактан сиздерди тапса болот? Сиз айтып бере бересизби, Мария айым? Ооба, биздин инстаграмдагы баракчабыз береке массаж курсу деп аталат. Ошол жактан бизге катталып суроолоруңузду жазсаңыз болот. Жана жеке номерди бере айтсаңыз болот. Жеке номер 705 32 87 50. Бул атамдын номери, ошого жазсаңыздар болот. Анан ошондой эле 707 190 200 бул менин өзүмдүн жеке номерим, аялдарга жазса болот да. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кайталап коеюн. 0705 32 87 50 номерине чалып байланышат экенсиздер. Анан сиздерге окууну каалаган айымдар, мырзалар барса болобу, же болбосо көп жыл бою сиздер айткандай укалоочу болуп иштеп жүргөн, бирок дарылоочу укалоону, висцералдык массажды билбейт, жөн гана баягы эс алдыруучу укалоону билген адамдар, же нолдон баштап такыр түшүнүгү жок адамдар дагы сиздерге барып окуп алса болобу, аны балким иштебесе дагы үй бүлөсүнө, бала чакасына өзү массаж жасап берет дегендей. Болот. Биз ушу окуу курстарын өткөрүп турабыз. Жакынкы арада өтө турган курс бул 7 июнда мастер-класс болот. Биздин баракчаларыбызда бар, өзүбүздүн инстаграмдардан чыгып атат. 7 июнда мастер-класс болот. Биз ошого баарын чыгарабыз. Биз ал жактан эмнени айтып түшүндүрөбүз. Массаж жолу менен, укалоочу жолу менен көп жыйынтыктарга жетсе болот. Дарылоо жагы боюнча. Анан аялдарга өзүнчө, эркектери өзүнчө окуганды, иштегенди үйрөтөбүз да. Көбүнчө бизде азыр талап аялдарга өзүнчө үйрөткөндөр аз болуп жатат. Биз азыр ушул Мария менин кызым болот. Кызымды үйрөтүп, жакшы результаттарга жетип, жакшы иштеп атат. Менден гана үйрөнбөстөн чет жактарга да барып, окуп үйрөнүп келип атат да. Ошондуктан биз өзүбүздүн кесибибизди, үйрөнгөнүбүздү дагы башка өзүбүздүн бир туугандарыбызга, эже карындаштарыбызга чет жактарга барып кыйналып иштебестен ушул кесипти үйрөнүп алып, Кыргызстандан иштесе болот. Азыр Кыргызстанда 30 000 сомдо 150 000 сомго чейин Кыргызстандан иштесе болот. Ал кандай ал даражага жетет? Ал даражага көбүрөөк илим ала турган болсо, жакшы окутуучу болсо, Кыргызстанда иштесе болот. Биз ошону баарын айтып түшүндүрөбүз, жакшы туура жолдору менен. Демек сиздер дары дармексиз, химикатсыз, укол дарысыз дарылоону, сакаюуну окутуп үйрөтөт экенсиздер. Аракет кылып атабыз, ошо жакшы жагынан окуп үйрөткөндү аракет кылып атабыз. Анан балким акыркы суроом болсун, балким сиздерге келген бейтаптар баса албай кыйшыйып келип, же болбосо ыйлап келип анан кубанып, сүйүнүп чыгып кеткендер балким ошо сиздердин ишиңиздерге дем чыгып береттир. Анткени көпчүлүк учурда грыжа болуп ооруганда адам тулку боюн түз кармай албай кыйшыйып басып калат го. Бизден көбү сурайт да, силер кантип энергия кетип атат, кантип эс аласыңар деп. Анан мен көбүнө биз жооп беребиз. Бизге келген адамдар сакайган сайын бизде ошончолук энергия пайда болот. Анан кыйшайып баса албай келгендер өтө көп. Көрүп аткандар болсо деле, биздин бейтаптар көрүп атса деле, өздөрү билет. Биздин инстаграм баракчаларыбызда бар. Түшкөн атайын отзыв айтып, ушинтип айыгып кеткендер бар. Анан антип отзыв таштабагандар дагы бар. Кээ бир уялат экен оорусунан. Ооруганыңызды билдиргибиз келбейт. Андайлар көп болот да, көп. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Дагы сурооңуз калган болсо, анда кайра эле жаза бериңиз. Мен сизге дарыгердин өзүнүн номерин жиберем. Анан сиздерге эркин микрофон берейин. Анан дарегиңиздерди кайсыл жерде жайгашканын айтып кетиңиздер, кайсыл шаарда, кайсыл даректе, так туурасын. Биздин дарек Бишкек шаарында, анан жеке номерлерге байланыша турган болсо, биз ошол өзүбүздүн жеке адрестерибизди айтабыз. Бир-эки жерде иштейбиз биз. Анан ошол кайсыл жерге ылайыктуу болсо, ошол жерге биз келгенге шарт түзүп беребиз. Жакшы. Ушундай.
Кайрылуу жолдоп аласызбы телекөрүүчүлөргө, айымдарга, балким Мария айым? Мен айымдарга кайрыларым биринчи местога ар дайым өзүңөрдү койгула, келип 10 күндүк лечение алып, өзүңөрдү жакшы сезип калганга биз аракет кылабыз. Ошондуктан келип лечение алып кетиңиздер баарына. Биз болсо сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Айтайын, убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер, анан дагы телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна так туура жооп бердиңиздер. Эң башкысы сиз айткандай кабагы бүркөлүп, түз баса албай, көзүнөн жашын агызып келген ар бир бейтап сиздердин даректен, сиздердин дарылоодон кийин күлүп жайнап, маанайы ачылып, дайыма ыраазы болгон бейтаптардын саны көп болсун. Баягы биздин ден соолугубузду чыңдоодо, оорубай дени сак жашообузга салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу менен айтып кетсем болобу? Кыска нуска айтыңыз. Мени окуткан, биздин Кыргызстандагы окуткан мугалимдериме мен өтө ыраазычылык билдирем. Мени көрүп аткан, тааныгандар, окуткандар болсо, мен абдан ыраазымын баарыңыздарга. Чоң рахмат баарыңарга. Ушу ыраазычылыгымды айтып кетчү. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчү, бир дагы биздин телекөрүүчүбүз оорубасын, дени сак болсун деген аруу тилегибиз менен биз болсо көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.